Менин наставнигим Махабат Төрөбековна, спонсорум Орунбаева Тилекан эже. Компанияга келгениме 1 жыл болуп калды, 1 жылдын жүзү болуп калды. Бирок ошол мимоза айтып кетпеди, эң умный адамдар бар бул жерде, 1 жыл 2 жыл жүрүп алат депчи. Ошол умный адамдардын бири менмин да. Мен 1 жыл жүрбөдүм, Кудайга шүгүр, ноябрда келип биротоло отурдум, ишимди таштап, осознанно, это моё деп келип отурдум. Ошо отурган күндөн баштап 2017 жылдын декабрда Хорватиянын условиясын аткарып, 18%ке чыккан боюнча уктап калдым. Хорватияга барып келдим. Сначала ИПимди ачтым. ИПимди ачып, Перимге кеттим. Перимге келсем, мен жок, командамдын ичине ылдыйлап калган экен. Ошол боюнча менин да настроениям түштү. Жүрө бердим. Хорватияга май айында барып келдим. Келгенден кийин анан мына каталогдун бүтүшүнө где-то 4 күн 5 күн калганда Мимоза Маткеримова бизге тренинг өттү да. Ошондо кимдин канча балы бар, ким кандай пландарды коюп атат деп сураганда, сенин балың азыраак Эльмира дегенде, ооба балым азыраак дедим. Бирок 22-ге чыгам дедим. Десем, сенде команда бар деди. Иште деди. Анын жарым иштебейт да десем, иштелиш сенден деди. Ошону менен анан чыктым да ошондон разгонду алдым. Ошондо 2700 балл бар эле да командадачы. Кечке уже 3000ден ашты балл. Эртең менен 4,5. Это было 10 числа. 11 числа 4700, 12 числа 5600, 13 6200, 14 7533 балл. Мен сиздерге бир гана нерсени айтып кетким келет да. Бул компания аркылуу адам баласын тарбиялап коет экен да. Мен мурда аябай өжөр, эгоист, бирөөнүн кружкасында даже чай ичпеген, бирөөнүн ложкасы менен тамак жебеген адам элем. Адамдар менен вообще общение кылбайт элем. Тоголтпойт элем, эч ким менен сүйлөшпөйт элем. Ушул компанияга келгенден кийин мен бүт баарын үйрөндүм. Мен икемди боло баштадым, адамдар менен общение кыла баштадым. Азыр менин командамда күжүрмөн, менин кыздарым бар, жигиттерим бар. Ташбаева Улкан айтат да постоянно. Эже команда кылыңыз деп. Менде 5-6 адам бар да, команданы я уже создала. Ушул команда менен эмки каталогда 2,22 чыгарам, Кудай буйруса. Анан дагы бир нерсени айткым келет да. Убакытты биз билбейт экенбиз да, башка жерде жумушта иштеп жүргөндөчү. Барбы иштегендер, башка жумушта иштегендер. Убакыт тезирээк өтсө экен дейсиңер, саат кечке карайсыңар. Менде да ошондой болгон да. Мен Арслан компаниясына келгенден кийин мен убакытты кадырына жете баштадым, жашоонун кадырына жете баштадым. 21 күн мен үчүн 21 сааттай эле өтүп кетип атат да. Вообще тез өтүп атат. Потому что бул жерде ийгилик кылып атабыз. С каждым днем я расту. Мен бул жерден көптөгөн обученияларды алдым, көптөгөн сабактарды алдым. Благодаря Махабат Маткеримова. Махабат эже азыр Кыргызстанда ушул поздравительный школадан мен ойлогон эмесмин, мен 22-ге чыкканда Махабат эже жанында болбойт депчи. Бирок ден соолугуна байланыштуу Кыргызстанда бирок менин жүрөгүмдө, жанымда отурат деп эле элестетип турам. Махабат эжеге чоң рахмат. Ушул сахнага чыкканыма, ушундай команда создавать эткениме Махабат эженин минети аябай көп, потому что Махабат эже мени постоянно мен жанымда постоянно болбоймун. Жаз, үйрөн деп постоянно ошентип турат эле, даже тетрадымды ашамга жетелеп кирип алып берген да. Муну жазасын, мен жокто үйрөнөсүн деп. Азыр ошол тетрадты ачып, карап, үйрөнүп, ошол Махабат эженин сабактарын үйрөнүп, дальше командамды алып кетип атам да. Ушу баарыңыздарга ийгилик каалайм. Эч качан артыңыздарды карабаңыздар, арттагы көпүрөнү өрттөп салыңыздар. Только вперед! Бул жерде акча бар.
эфирге чыкканыңа 30 000 акча жазылды. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Адреналин 18 000 аласыңбы? 18 000 адреналин. Алам буюрса. Плюс 30 000 плюс.